Өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүүдө жылдык жардам пакети $100 миллиард түзөт. Бул туурасында ушул аптанын башында Азербайжандын баш калаасы Бакуда өткөнүн Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча конференциясында жарыяланды. COP29 көмүр, мунай жана газдан баш тартуу боюнча тарыхый келишимден 1 жыл өткөндөн кийин рекорддук ысык жылдын жана АКШдагы президенттик шайлоодо Трамптын жеңишке жетишинин фонунда өттү. Дагы бир маанилүү жагдай, бул жолу климаттык конференцияга Талибан бийлигинин өкүлдөрү дагы катышты. Бул глобалдык климаттык кризисти чечүүдө, айрыкча Борбор Азия жана Афганистандагы суу кризисине өзгөчө көңүл бурдурган маанилүү учур. Конференция жөн гана декларациялардан чыгып, милдеттемелерди реалдуу колдоого алып, бул аймактагы климаттын өзгөрүшүнүн кыйратуучу кесепеттерин азайтуу боюнча биргелешкен стратегияларга айландырышы керек. Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикасы суу тартыштыгынан жыл сайын $2 миллиард жоготушат. Суат маалында суунун тартыштыгы 50%га чейин жетет. Ал эми суу тартыштыктан чыккан чатактар аймакта азыр эле катталууда. Биз кошуналарыбыз менен дагы ушундай тактык болуш үчүн ушундай эл аралык методдорго, башка өлкөлөрдүн тажрыйбаларын колдонуп, эмнеге сууну деле биз ошо эл аралык бир биржа аркылуу баасын аныктап, ошонун компенсациясын алууга өтүшүбүз керек деп ойлойм. Капитал командасы алда ушул темага сереп салат, биз менен болуңуз. Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча конференциясы же COP29 ушул жуманын башында Азербайжандын Баку шаарында өттү. Бул жолку жолугушуу буга чейинки негизги убадаларын аткара албай жаткан шартта рекорддук ысыктык жана дүйнөлүк саясаттагы жагдайдын өзгөрүүсү фонунда жүрдү. Өткөн жылкы конференцияда көмүр, мунай жана газдан баш тартуу боюнча тарыхый макулдашууга жетишилген. Бирок дүйнөлүк лидерлер бул убаданы аткара албай жатат. Мисалы, АКШ азыр дүйнөдөгү эң көп мунай өндүрүп жаткан өлкө жана бул тенденция Трамп ак үйгө кайтып келгенде дагы күчөшү күтүлүүдө. Бул жолку конференцияны COP каржы деп аташууда. Анткени дүйнөлүк лидерлер өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө климаттык иш-аракеттерди каржылоо үчүн жаңы максат түзүүгө умтулууда. Чехиянын премьер-министри Петр Фиала өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн жылдык жардам пакети $100 миллиард түзөөрүн жарыялады. Европа өлкөлөрү климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттери менен күрөшүүгө тийиш, бирок ошол эле учурда өздөрүнүн экономикалык өсүшүн, атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жана жарандарынын жашоо деңгээлин унутпоого тийиш. Европа климаттык максаттарга жетүүдө жалгыз болбошу керек деп баса белгиледи Фиала журналисттер менен болгон маегинде. COP29да Кыргызстандын делегациясы климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашууну каржылоо жана жашыл экономикага өтүү маселелерин көтөрдү. Кыргызстан үчүн башка өнүгүп келе жаткан өлкөлөр сыяктуу эле климаттык каржылоого жетүү өтө маанилүү. Бирок каржылоо боюнча сүйлөшүүлөр татаал болору күтүлүүдө. АКШ жана Кытай сыяктуу ири эмитенттердин позициясы чечүүчү мааниге ээ болот. Ал эми дүйнөдөгү парник газдарын көп чыгарган өлкөлөрдүн бири Кытай азырынча амбициялуу климаттык максаттарды коюу жана климаттык өзгөрүүлөрдүн кесепеттери менен күрөшүүдө жакыр өлкөлөргө көбүрөөк жардам берүү боюнча басымга моюн сунган жок. Конференциянын алдында Азербайжандын COP29 өткөрүүсү талаштуу пикирлерди жаратты. Өлкө ири мунай жана газ өндүрүүчү болуп саналат. Ошондой эле адам укуктарын бузуу боюнча кескин сынга кабылып келет. Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан үчүн бул конференция өзгөчө мааниге ээ. Аймак климаттын өзгөрүшүнүн таасирине катуу кабылууда. Бул мөңгүлөрдүн эришинен, суунун жетишсиздигинен жана экстремалдуу аба ырайы кубулуштарынан көрүнүп турат. Афганистандын контекстинде Талибандын Куштепа каналын куруу долбоору жана анын аймактын суу ресурстарына тийгизген таасири да кылдат каралышы зарыл. Айтмакчы, бул жолку конференцияга биринчи жолу Талибан бийлигинин өкүлдөрү катышты. Афганистандын Куштепа каналын куруу долбоору өлкөнүн сугат системасын жакшыртууга багытталган ири долбоор. Бирок анын айылына чөйрөгө, аймактын суу ресурстарына тийгизген таасири кылдат баалоодон өтүшү керек. Долбоор климаттын өзгөрүшү шартында ансыз дагы курчуп турган суу кризисин күчөтпөстөн ишке ашырылышы шарт. Борбор Азия жана Афганистандагы суу кризиси климаттын өзгөрүшү менен тыгыз байланыштуу. Климаттын өзгөрүүсү мөңгүлөрдүн эришин тездетип, кургакчылыкты күчөтүп, суу ресурстарын ого бетер тартыш кылчырат. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматы боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикасы суу тартыштыгы жана суу ресурстарынын натыйжасыз колдонулушунун кесепетинен жыл сайын $2 миллиард жоготууга дуушар болот.
Региондагы кургакчылык жана суу ташкындары айыл чарбасынын өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүн 30%га төмөндөтүп, 2050 жылга карата аймакта 5 миллион ички климаттык мигранттардын пайда болуусуна алып келет деп прогноздолууда. Суунун тартыштыгы жана кургакчылык Борбор Азия өлкөлөрүнүн бардык өнүгүү пландарын коркунучка салган негизги көйгөй. Азыр саясатчылар айтып жаткан дээрлик бардык максаттар калктын кирешесин көбөйтүү, жаңы жумуш орундарын түзүү жана эмгек миграциясын азайтуу аймактагы суу маселесин чечмейин куру кыял бойдон калат. Борбор Азияда суу ресурстарынын көлөмү акырындык менен азайып бара жатат. Бирок калктын саны өсүүдө. 30 жылдын ичинде аймактын тургундарынын саны дээрлик 2 эсеге өсүп, 75 миллион адамга жетти. 2050 жылга чейин 100 миллион адамдан ашат деп прогноздолууда. Өсүп жаткан калк бул аймактын экономикасын көтөрүүгө жардам бере турган албетте баалуу ресурс. Бирок суу контекстинде бул биринчи кезекте таза сууга болгон талапты күчөткөн жүк. Айыл чарбасында суунун эффективсиз пайдаланылышы эң чоң тынчсызданууну жаратууда. Борбор Азиянын көп аймактары жер иштетүү менен жамбагат. Сугат жерлеринин 50%га жакыны ирригациялык жана дренаждык системалардын начардыгынан шорлонуп, суу басып калган. Борбор Азия өлкөлөрүндө киши башына суу ресурстарынын запасы дагы деле жетиштүү деп эсептелет. Бирок маселе аларды сарамжалдуу эмес пайдаланууда. Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун маалыматы боюнча, Борбор Азия өлкөлөрү дүйнөдөгү сууду эң көп керектөөчүлөрдүн 10-дугуна кирет. Маселен, Түркменстан жылына 5319 куб метр суу керектейт. Бул калктын бирдей санына карабастан Кыргызстандын керектөөсүнөн 2,5 эсе көп. Казакстан жылына 2345 миң куб метр, ал эми Өзбекстан 2295 куб метр суу керектейт. Өзбекстандын калкынын саны Казакстандыкынан дээрлик 2 эсе көп болгонуна карабастан. Тажикстандын көрсөткүчтөрү 1895 куб метр. Мындан тышкары Борбор Азия өлкөлөрү айыл чарбасында продукциянын бирдигин алуу үчүн өнүккөн өлкөлөргө караганда 2,5-3 эсе көп суу коротот. Айыл чарбасы региондун экономикасынын негизги тармагы болуп саналат. Анын ИДПдагы үлүшү 10%дан 45%га чейин жетип, ал эми эмгекке жарамдуу калктын дээрлик жарымы айыл чарбасында иштейт. Эсептөөлөр боюнча сугат маалында суунун тартыштыгы 50%га чейин жетет. Жогоруда айтылгандай, эскирген сугат системалары жана инфраструктуралык көйгөйлөр суу запасынын азайышына, ресурстардын эффективсиз пайдаланууга алып келүүдө. Мисалы, Кыргызстандын ирригациялык каналдары жетиштүү көлөмдө сууну батыра албайт. Мамлекеттер аралык келишимдер боюнча Кыргызстан жылына 12-13 миллиард кубометрга жакын сууну пайдаланууга укуктуу. Бирок болгону 8-9 миллиард куб метр гана суу пайдаланат. Тагыраак айтканда, суу бар, бирок ал каналдарга батпайт. Андыктан азыр Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан үчүн ирригациялык системаларды жаңылоо, инфраструктурага инвестиция тартуу маанилүү. Кыргызстанда азыр 30 миң километрден ашык бизде суу каналдары бар экен, ирригация максатында колдонулган. Анан булардын 60%, 17 миң километрден ашыгы жер бойдон эле, баягы жер каналдар, эч кандай бетон долгон эмес. Ал эми 10 миңден ашыгы бул бетон долгон советтик доордо, бирок бетон толугу менен ушул суунун жерге сиңип кетишин токтото алган бир метод эмес. Анткени бетон плиталардын ортосунда жарака кетет, ошол жаракадан суу кирип, бетондун аркасындагы жерди жеп, анан ошол бетон плиталар сынып, кайра ошондон улам каналдардын акыбалы, ошол бетон каналдардын акыбалы дагы бүгүн 80% мындай жараксыз десек болот да. Ушул себептен улам биз өзүбүздүн суунун 50%-ын ушу каналдарда эле жоготуп коюп атабыз, жерге сиңип кетип атат да. Мисалы, биздин фермерлер сууну сатып алат, муниципалдык жергиликтүү бийликтерден. Ал сатып алган жери, ал ошол суу кой берилген жерден эле эсептелет. Алардын талаасына келгичекте ал суунун 50% жок болуп кетет да. Ошого 50% жок нерсеге акча төлөшөт. Анан жалпы эле менин оюмча ушул арык аркылуу сугаруу бул илгерки метод да. Орток дарыя системалары, климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу геосаясий татаалдыктар жана ресурстардын тартыштыгын эске алуу менен суу ресурстарын туруктуу башкаруу үчүн регионалдык кызматташтык талап кылынат. Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнөн айырмаланып, Кыргызстан суу ресурстары толугу менен өз аймагында топтолгон региондогу жалгыз өлкө.
Буга байланыштуу Кыргызстан сууну башка жаратылыш ресурсу катары сата алабы деген суроо көтөрүлүп келет. Буга коңшулар караманча каршы чыгып келет, бирок процесстер тездик менен жүрүп, суунун товарга айланышы талашсыз болуп калгандай. Анын ыкмалары бар. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө ошол эле Европа өлкөлөрү, Швейцария, Италия, Франция ортосунда сууну пайдалануу боюнча биржа бар. Анткени жыл сайын суунун көлөмү бирдей эмес да. Ошол жылга жараша аба ырайынын шартынан улам суу өзгөрүп турат. Ошондуктан ал баягы талап жана сунуш белгилейт го бааны. Ошол сыяктуу биз дагы менин оюмча келечекте Борбор Азиянын туруктуулугу үчүн ушундай инструменттерге эмитеден өтүшүбүз керек. Кийин суроо пайда кылбаш үчүн эмнеге биз бекер суу беришибиз керек дегендей. Биз өзүбүздүн экономикабызга зыян келтирип, кээде мисалы үчүн электроэнергия бизге керек учурда биз электроэнергия өндүрө албай, сууну сакташыбыз керек болуп атат кошуналарыбыз үчүн. Бизге анан кийин өзүбүз кымбатка сатып алып атабыз ошол эле электроэнергиясын. Ушул сыяктуу нерселерди тактык болгон жерде баягы эсептүү дос айрылбайт дегендей, биз кошуналарыбыз менен дагы ушундай тактык болуш үчүн ушундай эл аралык методдорго, башка өлкөлөрдүн тажрыйбаларын колдонуп, эмнеге сууну деле биз ошо эл аралык бир биржа аркылуу баасын аныктап, ошонун компенсациясын алууга өтүшүбүз керек деп ойлойм. Албетте ошо суунун ресурстарын өзү биз ар бир суу сактагычыбызда, ар бир каналыбызда бүгүнкү күндө акылдуу технологиялар өнүккөн. Ошол эле сенсорлор аркылуу биз жалпы мөңгүлөр канча мөңгүбүз эрип атат, кайсы көлүбүздө канча суу бар, мунун баарын белгилүү сенсорлор менен бир жерге топтоп, бүгүнкү күндөгү биздин суу запасыбыз канча деген, канчасы агып чыгып кетип атат, канчасы неметип атат, ушунун баарын борбордоштуруп башкарсак болот жаңы технологиялардын жардамы менен. Ал көп акча талап кылбаган бүгүнкү күн технологиясы менен ошол эле азыр мындай үйлөрдө деле сууну колдонуп атпайбыз. Ошо счетчиктерде эле акылдуу счетчиктер менен акылдуу ушул жалпы өлкөбүздө колдонулуп аткан суунун запасын билип турсак, аны бир материалдык бир пайдага айлансак болот да. Айтмакчы, Ооганстандын COP29-га катышуусу саясий татаалдыктарга карабастан региондо климаттын өзгөрүшүнө каршы чараларды көрүү зарылдыгын баса белгилөөгө мүмкүндүк берет. COP29 бул регионалдык көйгөйлөрдү чечүү үчүн төмөнкүлөрдү жасашы керек. Борбор Азия жана Ооганстан сыяктуу өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө сууну башкаруу, инфраструктураны жакшыртуу жана кургакчылыкка чыдамдуу айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү сыяктуу климатка ыңгайлашуу чараларын ишке ашыруу үчүн каржылык колдоо керек. Борбор Азия өлкөлөрү жана Ооганстан ортосундагы диалог, биргелешкен демилгелерди стимулдаштыруу, сууну адилеттүү бөлүштүрүү жана ресурстарды туруктуу башкаруу үчүн абдан маанилүү. Бул маалымат, технология жана алдыңкы тажрыйбаларды алмашууну камтыйт. Кургакчылыкка чыдамдуу өсүмдүктөрдү өстүрүү, селдер жөнүндө эрте эскертүү системалары сыяктуу климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин жумшартууга багытталган долбоорлорго инвестиция салуу зарыл. Талибан бийлиги куруп жаткан Кош-Тепе каналы сыяктуу долбоорлордун экологиялык туруктуулугу жана социалдык таасири бааланышы керек. Конференция жөн гана декларациялардан чыгып, милдеттемелерди реалдуу колдоого алып, бул аймактагы климаттын өзгөрүшүнүн кыйратуучу кесепеттерин азайтуу боюнча биргелешкен стратегияларга айландырышы керек. Суу тартыштыгы жана андан келип чыккан чыр-чатактар мындан ары күчө берет. Андыктан айрыкча Кыргызстан сыяктуу суу башында турган өлкөлөр аны башкарууга болгон мамилесин өзгөртүүсү шарт. Чын-чынында келгенде Кыргызстандагы суу тартыштык бул климаттын өзгөрүүсүнүн гана кесепети эмес. Бул алды менен башкаруу кризисин ачык көрсөтүүдө. Бул экстенсив жол менен суунун тартыштыгын жойуш мүмкүн эмес. Мактанып видео чыгарып атышат. Жайма жапайы сугарып атышат. Шаардын ичиндеги жана газондорду, бактарды. Эшикте 21-кылым. Бул мэрия өзүнүн сабатсыздыгын көрсөтүп атат. Андай болбойт да. Шаарды бүтүндөй бир ушу тамчы сугат системасына өткөрүп,
Жанакы бетон арыктарыбыз бар эмеспи? Бетон арыктардын заманы бүттү. Анын кереги жок. Бетон арык өзү чоң площадьты ээлейт. Шаар боюнча алгандачы. Аны мисалы үчүн бизде специалисттер бар. Техникалык жактан бул мүмкүн. Ал чоң проект. Бирок мэрияда андай идея жок. Мына суу бөлүштүргөн куур 21-кылымдагы мына нерсеге 50 жыл болса керек мисалы. Суу батаптан келе жатат. Аны канча өлчөйбүз? Өлчөп иштетпеген жерде канча суу тартып чыгып болбойт. Ошо каңгаласыңдар. Биздин маңдайыбызга жазган сууну өтө үнөмдөп, сарамжалдуу пайдаланууга өтүшүбүз керек биз, ар бирибиз. Экинчи жактан мына ушу мөңгүдөн келип туруп талаларга чейинки ирригация системабыз жакшы, эски системабыз. Ошону эле жакшылап, мына азыр көңүл бурсаңыздар болот, мына арыктан суу алабыз биз. Бул акыркы 30-40 жылдын ичинде бул арык тазаланган эмес. Бир канча 11 000 киши иштеген мен колхоз эмне кылып отурат, түшүнүксүз. 2 миллиард сом айлык алышат экен. Мындай башка жактан көз караш. Ошо мөңгүлөр кантип калыптанат? Жалпы климатыбыз кантип калыптанат? Жаанчыл, кургакчылдык эмнеден келип чыгат дегендей маселе болуп атат да. Мына чүй дегенде эле биздин 2000 метрден бийикте жайгашкан айылдарыбызды алалы. 2000-2500 метрде жайгашкан айылдарыбыз бар. Чоң Алай, Чаткал, Алайку, Ат башы, Ысык көлдүн Көк Сай, толтура. Барбы? Эми ошо жердеги жанакы пойменный леса, суу бойлоп өскөн өсүмдүктөрдү биз талкалап алдык да. Баягы эле жапайы чычырканакты тикенине карабай жулуп, чаап, алып, сатып түүнү жеттик. Биз баягы климаттын калыптандырган жаратылыштын өзүн жокко чыгарып атабыз. Мен демилге көтөрдүм. Биз ошол Ат башы, Алайку, Чоң Алай сыяктуу жерлерге баягы чычырканак тигип, маданийлештирилген, тикени жок. Ошо суу бою кеткен токойлорду калыбына келтиришибиз керек депчи. Биз жалаң эле эртеңки эмес, 30 жыл алдын ойлоп иштешибиз керек. Алдын алышыбыз керек. Мөңгүлөрдүн калыптанышын, климаттын калыптанышын кайра ордуна коюшубуз керек. Жаратылышка карыз болуп калдык биз. Мына көрүп турган жериңер, мына тоонун этеги, Арашан айылынын чети, 4 гектар үлүш жер. Үлүш жерге Жумадыл Эгембердиев досум экөөбүз биргелешип бак тигип, бул бизнес проект. Бак биздики. Бирок ошо жалпы элдерге көрсөтөлү деген дагы ниет менен баардыгын ошо кандай болуш керек болсо үлгүлүү даражада аткаралы деп аракет кылып атабыз. Ошого даллас кылып атабыз. Жерде алма бар, өрүк бар, айва бар, шабдалы бар. Негизинен алма менен шабдалы, гиляс. Мына көрдүңүзбү тигилишин дагы. Мына көрсөңөр болот түп-түз. Жеке фермерлер менен ошол акыл парасаты жеткен, анча-мынча каражаты бар кишилер момундай пилотный проекттерди жасап, биз мисалы үчүн быйыл 52 жерге бак тиктик. Мына Баткенден келип 1 гектар жерди 40, 50, 60 миң сомго арендага алып, ошол акчаны кайра сууруп чыгыш үчүн дагы кошумча каражат кетирип, ошондо дагы аз-маз пайда таап, келип туруп 3 ай иштеп акча таап кетип атышат дегендейчи. Биздин бул айыл чарбасындагы айыл чарба өндүрүшү бул ачылбаган сандык да. Ошону элге көрсөтүп, элди жетелеген кишинин өзү жок. Бул Capital командасы даярдаган экономикалык обзор болду. Эмки программа Бакуда өткөн климаттык конференциянын негизги жыйынтыктарына жана Кыргызстан кандай күн тартип менен катышып, эмнеге жетише алганына кеңири токтолобуз. Ишиңизге ийгилик.